13 сентябрга даярдалган күндеми маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундос Кенже Баява, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Садыр Жапаров Койташ аскер бөлүгүнө күтүүсүз барды. Өткөн жылдын 16 сентябрында тажик тараптан куралдуу кол салуусунан Баткендеги Достук айылы толугу менен өрттөлүп, жаңы айылды түптөө тапшырмасы коюлган. Бир жыл аралыгында айылда эмнелер курулду. Даяр ишке ээ болгон эл өкүлдөрү, жарандар айрым депутаттардын курулуштардын бүтүшүнө автор болгонуна нааразы. Садыр Жапаров бүгін 13 сентябрда Бишкекке жакын жайгашкан номер 73-809 Койташ аскер бөлүгүнө күтүүсүз барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев соц тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында, мамлекет башчы аскер бөлүгүндөгү кызмат өтөө шарттар менен таанышып, командирлер жана жоокерлер менен баарлашты. Аскер бөлүгүнүн аймагындагы совет мезгилинде курулган имараттардын көбү бүгүнкү күндө бир топ эскирген. Мамлекет башчысы кызмат өтөө шарттары менен таанышкан соң жоокерлер клубунун жана бөлүк штабынын жаңы имараттарын куруп баштоону, ошондой эле казарма жайгашкан 4 кабаттуу имаратты оңдоону тапшырды, деди Султанбаев. Өлкө башчы бөлүктүн аймагында бала бакчанын курулушуна бөлүнгөн жер тилкесин дагы көргөн. Президент Садыр Жапаров 14 сентябрда Борбор Азия мамлекеттердин башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн Тажикстанга барат. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлады. Аталган иш сапар Эмомали Рахмондун чакыруусу менен болору айтылды. Ага Борбор Азиянын башка мамлекеттеринин башчыларынын да катышары күтүлүүдө. Сапардын алкагында Жапаров Тажикстан президенти Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Душанбеде боло турган Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусу көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле регионалдык өз ара кызматташуунун келечегин талкуулоону көздөйт деп билдирди президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев. Өткөн жылдын 16 сентябрында тажик тараптан куралдуу кол салуусунан Баткен районунун Достук айылы толугу менен өрттөлүп, жаңы айылды түптөө тапшырмасы коюлган. Бир жыл аралыгында 60ка жакын жаңы турак жайлар курулуп, ээлерине тапшырылды. Учурда социалдык объектилердин курулушу жүрүүдө, жакынкы айларда 100 орондуу типтүү мектеп пайдаланууга берилет. Айылдын ички жолдору асфальтталып, акырындык менен жашоо өз нугуна түшө баштады. Аймактык кабарчыбыз Нургазы Жайнаков чек арада жабыркаган жарандардын шарты менен таанышып келген. Өткөн жылдын 16 сентябрында Махабат Темирбаеванын үй бүлөсү да коопсуз жайга качууга аргасыз болгон. Каргашалуу окуяда үй жайы, мал мүлкүнөн ажыраган айылдаштарынын катарында ар кайсы жерде баш калкалап жүрүшкөн. Качан гана мамлекет тарабынан турак жайы калыбына келтирилгенден кийин кайра көчүп келип жашап жатышат. Буга чейин мынчалык мыкаачылыкты көрбөгөн үй бүлөнүн тилегени эле мындан ары тынччылык болсун дешет. Заманыбыз оңолсун деп Кудайдан тилеп отурабыз эми. Кудайым заманыбыз тынч болсун, жүзүбүз жарык болуп, экинчи бул уруш кайталанбасын. Уруштан жүрөгүбүз сыйып калды, эми Кудай тажиктерге инсап берсин. Эми эмне кылышыбызды билбейбиз. Чунчалыкка барып таштады тажиктер, эми эмне кылышыбызды билбейбиз, эми заманыбыз оңолсун. Ошол каргашалуу окуяда Достук айылы дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кыска аралыкта айылды жаңыдан түптөө тапшырмасын коюп, 60ка жакын үй жаңыдан курулду. Айылдын ички жолдоруна асфальт төшөлүп, көчөлөр жарыктандырылат. Заманбап үйлөр болуп бүттү. Азыр эми мына детсад бүтүп атат, мектеп бүтүп атат. Заманбап болуп, балдарга ойной турган спорт зал ачып берип атат. Газон баягы футбол ойной турган аянча. Неме баягы бассейн куруп берип атат. Жолдорду оңдоп берди, заборлорду куруп берип ататтар. Эми өкмөткө рахмат, ушунчалык эме кылып ататтар. Бардык бийликтегилерге рахмат айтам.
Социалдык объектилердин курулушу да кызуу жүрүүдө. Ноябрь айында заманбап типтүү мектеп пайдаланууга берилет. Чек арадагы окуучулар үчүн билим уясында атайын спорт зал, ашкана, ал эле эмес медициналык каанасы да камтылган. Ысык суу, муздак суусу чыгарылып, бардык шарттар түзүлүүдө. Бұл 110 мектептің башталышын біз апрелдің аяғында, майдың башталышына башталғанбыз. Негізі жұмыстар бүтті, барды бүштік есептесек болады. Благоустройстводан чамча жұмыстар қарылды болғанша. Бұл жер заманбап, строй материалдардағы сертификаттары менен, бар жоғына келген өзіңіз көріп отырсыздар, бары качествосымен да. Мектептин курулушу бүткөнгө чейин окуучулар сабактан калбаш үчүн мугалимдер жаңы курулган үйлөрдө окутуп жатышат. Мектеп директору өз үйүнүн бөлмөлөрүн окуу кааналарына ыңгайлаштырып, 1 сентябрдан бери кадимкидей сабак өтүлүүдө. Мектеп азыр бизге бүтүп калды. Кудай калса, бүткөнгө байланыштуу окуу процесси үздүкүлдүккө учуратпаш үчүн ушул жерде окуп турабыз убактылуу. Бирок баланын саны өзүнө жараша болуп атканы азыраак болгонуна байланыштуу үзгүлтүккө учурабай эле жетишип окуп турабыз. Мектеп 1 ноябрдан ачылышы болот экен. Ошого азыр даярдык көрүп, жасалуу иштерин жасап даярданып жатабыз. Достук айылында 60-ка жетпеген гана окуучу бар. Айрымдары буга чейин көчүп барган жериндеги мектепке которулгандыктан жаңы мектеп ачылганча деп айылга келе элек. Курулуштар толугу менен аяктап жашоо бир нукка түшсө, жашоочулар кайрадан жайгаша баштайт дейт Достук айылынын башчысы. Мына чек арадагылардын бардыгынын айлыгын көтөрдү. Чек арачы барбы, иштеген жумушчуларыбыз барбы, пенсия пособияларыбыз көтөрүлүп атат. Мынандай шарттарды түзүп берип атат. Мисалы Баткендин центриде ички көчөлөрдө асфальт жок. Биздин ички зигзаг көчөлөрүбүзгө чейин асфальт болду да. Ылай болбойт да, мындачасы айтканда, балдарыбыздын путу ям өзүбүздүн путубуз ам. Шунчалык шартты түзүп бергенден кийин президентибиз жакшына болуп келип жашаш керек берди. Мындан 1 жыл мурда 16 сентябрь күнү тажик тарап Кыргызстандын аймагына куралдуу кол салып 423 үй толугу менен өрттөлгөн. Анын ичинде Баткен районундагы Достук жана Капчыгай айылдары талкаланып, президенттин тапшырмасы менен ген планга ылайык жаңыдан түптөлдү. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Уюшкан кылмыштуу топтордон жана террордук уюмдардан ишине бөгөт коюу үчүн жүргүзүлгөн ыкчам операциянын жүрүшүндө УКМКнын кызматкерлери Ысык-Көл районунун Булан Сөгөттүү айылынан ок атуучу курал жана ок дары сакталган жай табышты. Маалыматка караганда, катылган жерден бир револьвер тапанчасы, аңчылыкта колдонулуучу 2 кесилген мылтык, 9 мм калибрдүү 6 ок алынган. Бул боюнча Кылмыш жаза кодексинин 267 беренеси менен иш козголуп, материалдар облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Учурда Ысык-Көл облусунун аймагында иликтөө издөө иштери уланууда. Созак районунда окуу жылы башталаары менен 3 мектептен ачылышы болду. Дагы алдыда 2 мектептен курулушу аяктап жатат. Курулуштар албетте өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жана көзөмөлү астында аткарылып жатат. Бирок мектептердин ачылыш аземдерине бара калып, мунун баарын мен жасап жатам дегенден уялбаган жогорку кеңештин депутаттары жок эмес. Бул көрүнүш эл алдында өзүн пиар кылуу аракети экенин түшүнүп турган тургундар айрым эл өкүлдөрүн бир аз акылдуураак болууга чакырышты. Созак районуна караштуу Каралма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы орто мектебинин жаңы имараты 1 сентябрда ачылган. Мектеп 225 орундуу болуп, курулуш ишине жалпы 93 миллион сом каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Курулуш иштери үстөздөгү жыл башынан старт алып, кыска убакытта бүткөн. Жаңы мектептүү болгон жамаат өлкө жетекчилигине ыраазычылыктарын билдиришет. Акыркы 3 жылдан баштап мектеп катуу кызуу көзөмөлгө алынып, мамлекеттик бюджетке өтүп, мектептин акчалар бөлүнүп, анан биз ушундай жаркыраган, жадыраган, жакшынакай мектепте окутуп атабыз. Кыдырып көрсөңөр болот, аябай жакшы бүттү, оформлениясы жакшы болду, 1 сентябрда ачылыш болду. Эми ошонун бардыгына мен ошо президентибиз Садыр Жапаров, анан ГКДМПнын башчысы болуп турган Камчыбек Ташиевден түздөн түз көзөмөлгө алып, ошолордун жетекчи
жетекчилигинде ушулордун колдоосу менен ушундай мектептер жаркырап Кыргызстан боюнча бүтүп атат. Ал эми Кыз Көл айыл өкмөтүндөгү Жаңы Айыл айылындагы Келечек орто мектебинин ачылышы өткөн аптада 7 сентябрда орун алган. Бул мектептин имараты дагы министрлер кабинетинин түздөн-түз аракетинин натыйжасында курулду. Садыр Жапаров мына башында турган Камчы Кыдыршаевдарга ушуларга кайрылдык элек, ушу биздин ушу Араб фондуна кайрылып жүрөбүз, ушуга бир жардамыңыздар тийеби десек, ошо Камчынын прямой жардамы менен ушул арабтардын фондуна кайрылып, ушу Жаңы Айылга мектеп муктаж экен ушулар деп айтып, ошо Камчынын көрсөтмөсү менен келип, ушул мектеп салынып калды. Былтыркы жылдан баштап 1 жылда салып бүтүштү. Кыз Көл айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Арык айылындагы экинчи жаңыдан курулган мектеп Мамбет Тайипов атындагы билим уясы. Бул жерде 1-класстан 4-класска чейин 70ге жакын окуучу билим алат. Буга чейин айылдагы окуучулар 3 чакырым аралыкка барып келип окуп жүрүшкөн. Аткаруу бийлиги тарабынан чечилген көйгөй айыл элинин алкышына татыды. Биздин Жаңы Арык айылында мектеп жок болуп, ол сайыз малында чабандарга да салынган үйлөрдө окуп аткан. Мына президент Садыр Жапаров, Ташиевде неметип, ушу менен жер участка берилип, мына мектеп бүтүп калды. Сайыт байымынын жардамы менен, элдин салымы менен, өкмөттүн, акимчиликтин немелери менен, ушу менен ушу биздин мектеп бүтүп, мына ачылып, мектепке кубанып сүйүнүп отурабыз. Мына эми рахматчылык билдиребиз. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевичке ушулардын бийлигинин убагында ушулардын көзөмөлү менен дегендей болуп жардам болуп ушундай жаңы мектепте түшүп калды. Окуучулар мына кеңири окушуп 4 класс уже 6 бөлмөлүү мектепке ээ болушуп, ушинтип жаңы мектепте окуп атышат. Биз ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Сузак району боюнча сентябрь айында 3 мектеп ачылып пайдаланууга берилген. Учурда дагы 2 мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Сузак районун өнүктүрүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 300 миллион сом каражат бөлүнгөнүн район акими билдирет. Мындан тышкары дагы Барпыда Ишматов, Алыкулов, Багыш айыл өкмөтүндө Арзыкулов, Ташбулак айыл өкмөтүндө Төрө Маматов, Кызыл Туу айыл өкмөтүндө Таштак айылында дагы 75 орундук Акбаш айылындагы мектеп. Дагы бир жылдын аягына чейин дагы 5-6 мектептин ачылышы болот. Бунун баары ошол мамлекеттик республикалык бюджет эсебинен салынып аткан мектептер. Азыркы мен атап айткан мектептер. Андан тышкары Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен Сузак районуна 300 миллион сом бөлүп берилип, ошол 14 объектиге азыр иштер жүрүп атат. Аталган мектептердин курулуш иштери толугу менен өлкө жетекчилигинен, министрлер кабинетинин демилгеси жана аракети менен ишке ашканы түшүнүктүү болду. Ал эми билим берүү министрлигинин маалыматында өлкө боюнча жыл башынан бери 43 мектеп, 5 спорт зал бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал эми жыл аягына чейин 57 мектептин дагы курулушу аягына чыгары маалымдалды. Гүлдана Момунова, Замирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстандын Италиядагы элчиси Таалай Базарбаев аталган өлкөнүн тышкы иштери жана эл аралык кызматташтык министрлигинин чет өлкөдөгү италиялыктардын иштери жана миграция саясаты боюнча башкармалыгынын башкы директору Виньяле менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар консулдук тармактагы эки тараптуу кызматташуунун кеңири спектрин талкуулашты. Тактап айтканда, Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы коопсуздук, социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында кызматташууга багытталган ченемдик укуктук базаны кеңейтүү, айдоочулук күбөлүктөрдү конвертация маселелери талкууланды. Өкмөттүн Флюсси токтомунун алкагында жакынкы жылдарга Кыргызстандын жарандарын Италияда легалдаштырылган ишке орноштуруу маселесин иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурулду. Италияда жашаган кыргызстандыктардын көп диаспорасын эске алып, элчи Базарбаев тиешелүү келишимдерди кароо процедурасын тездетүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчүн билдирди. Башкы директор Виньяле белгилеген маселелерди ишке ашырууда болгон колдоону көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында жакынкы аралыкта Кыргызстан менен Италиянын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы консулдук консультацияларды өткөрүү маселесин кароо боюнча макулдашууга жетишилди.
Жогорку кеңеш Алымкадыр Бейшаналиевти саламаттык сактоо министри, Нурия Кутнаеваны санариптик өнүктүрүү министри, ал эми Гүлнара Батырованы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселесин карап, алардын талапкерлигин жактырды. Ал эми депутаттар менен буга чейин кайым айтышып, сынга кабылган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрүнөн кечирим сурады. Парламент жыйынында орун алган ушул жана башка маалыматтар менен кененирээк кабарчыбыз тааныштырат. Табыл такыр алмашкыс адамбы? Саясатта бир жаралган жалгыз адамбы? Бийликке келип туруп, чапаныңыз тескер кийип аласызбы? Урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйыны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун депутаттардан кечирим суроосу менен башталды. Буга Байсаловдун парламенттин тармактык комитетинин 20-июнундагы жыйынында депутаттар менен кайым айтышканы себеп болду. Сиз элдин атынан менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурдук. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Кандайдыр бир эмоцияга алдырып, ашыкча сөздөр менен мына бүгүн ошондой бир сөздөр болгон үчүн бүгүн дагы бир жолу расмий түрдө урматтуу төрага, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Белгилүү болгондой, буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары Эдил Байсаловдун отставкасын талап кылышкан. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин айтымында, президент, өкмөт башчы, парламенттеги фракция лидерлери, вице-спикерлер чогулуп Байсаловдун маселесин талкуулашкан. Жыйынтыгында президент Байсаловду парламенттен расмий түрдө кечирим сурашын талап кылып, акыркы жолу эскертүү берген. Мен Эдил Жолдубаевичка бир гана сурооду айткым келет да. Өзү ал эми адамдык сапатын өзүнүн уятында. Ушул парламент элдин атынан сүйлөгөнгө акысы жок деп айтты. Бир канча жолу айтып келет ал сөздүчү. Мажбур кылып атат. Ушунчалык Кыргызстан боюнча алмашкыз кадрбы бул киши? Ар кандай кыздардын бир аял кишини коюп койсоң ушу кишинин ордуна сонун кылып иштейт. Социалдык тармак өлүп бүттү бир жолу Кыргызстанда. Аны менен катар жыйынын жүрүшүндө Алымкадыр Бейшаналиевти саламаттык сактоо министри, Нурия Кутнаеваны санариптик өнүктүрүү министри, ал эми Гүлнара Батырованы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселеси каралып, алардын талапкерлиги жактырылды. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар медицина жаатындагы көйгөйлөргө токтолушуп, Алымкадыр Бейшаналиевге кайрылышты. 3 зам министриңиз тең сизге каршы чыкты эмнегедир. Мен сизге мындай сунуш катары айтарым. Администрация президент менен да сүйлөшүп, өкмөт менен сүйлөшүп, командаңызды формировать этсеңиз. Себеби сиз кеткен күнү сизди баары сатты. Азыркы кезде мага бияка келип атканда мен ошол суроону койдум. Өзүм командам чогултам, профессионалдар зам министр болуш керек, начальник управления болуш керек, ошолордун баардыгын ушундай условия менен азыр келатам. Мындан тышкары депутат Айсара Абдибаева дары-дармек тармагын реформалоону аягына чыгаруу, жеке клиникалардын калкка кызмат көрсөтүү бааларын турукташтыруу сыяктуу бир катар сунуштарды көтөрдү. Бааны көтөрөсүздөрбү же бир фиксировать этип коесуздарбы, ошого укугуңуздар барбы? Кандай кылып буларды баасын түшүрүп, биздин элдин эми социальный положениясы баарыбызга белгилүү да. Азырда мен сүйлөшүп атам, кылабыз. Бирок алардын баасын ыйлатыш үчүн конкуренцияда мамлекеттик ооруканалар мен ойлоп атам жеңип чыгат, ошондо алар деле баасын азайтат. Ал эми ата-энеси миграцияда жүргөн балдарга жөлөк пул берилбей жатканын айткан депутат Надира Нарматова бул маселени чечүү сунушун айтса, депутат Камила Талиева эне баланы коргоо бөлүмүн тартипке келтирүү керектигин эскертти. Жанагы эне баланы коргоо борборунда 10 жыл мурунку эски технология менен эле кабыл алуу жүрүп атат да. Ушуну бир өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз, ал жер абдан тартипсиз, мындай мыйзамсыз, моондой бир порядок жок болуп калды да. Ошол жерде бир чакырсаңыз чогуу барып бир көрөлү ошол жерде. Белгилей кетсек, жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине, укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору да 3-окууда каралып, жактырылды. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.
Кыргызстан табигый суу ташкындарынан кесепетинен көптөгөн адамдардын курман болгондугуна байланыштуу Ливия элине терең кайгыруу менен көңүл айтат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин жана бардык дайынсыз жоголгондордун аман эсен табылышын тилеп, оор сыноо саатын башынан өткөрүп жаткан Ливия элине сабырдуулук, кайраттуулук жана биримдик каалайт. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 10 сентябрында Ливиянын чыгышында суу ташкыны болуп, 3000 адам курман болгон. Чет элдеги ЖМКлардын маалыматына таянсак, 7000ден ашуун киши дайынсыз жоголгон. Алдын ала маалыматтарга караганда табигый кырсыкка Даниэль циклону себеп болгон. Быйыл кышында электр энергиясы дефицит болору эскертилди. Ага ылайык өкмөт алдын ала эскертүү берип, үнөмдөөгө чакырып жатат. Быйыл Токтогул КЭСинде чогулган суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2 миллиард кубка аз экени маалымдалууда. Ал арада өкмөт кара отундун баасын жогорулатпоо, ага катуу көзөмөл жүргүзүү тапшырмасын койду. Быйыл кышта электр энергиясынын абалы кандай болот жана көмүрдүн кору жетиштүүбү? Кезектеги материалдан таанышыңыз. Кыргызстанда кыш мезгилине жакын калаарда электр энергиясынын таңкыстыгы жыл сайын кайталанып, көйгөй жараттары көпчүлүктү ойго салат. Бул жылы да өкмөт тарабынан алдын ала эскертүүлөр берилип, үнөмдүү пайдаланууга чакырык таштап жатышат. Быйыл кышында үйлөрдө электр энергиясы менен жылытууга тыюу салынары да эскертилди. Ар бир кардар белгиленген чекте электр энергиясын ала тургандыгы, алдын ала эсеп менен ар бир үйгө 5 киловатт саат чектөө болору белгиленген. Ал эми 2023-24 жылы өлкөдө күз-кыш жылытуу мезгилинде жалпы 17,4 миллиард киловатт саат электр энергиясын керектейт. Энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаалдар кирген. Өзүңөр биле 1-августтан баштап ошол тарапта эмне иштер жүрүп жатат деген суроолор болушу мүмкүн. Бизде максаты энергетика тармагынын максаты бүгүнкү күндө энергетикалык кубаттуулуктарды киргизүү боюнча ыкчам чараларды көрүү. Жылына бизде 3,5 миллиардка жакын киловатт электр энергия дефицит болот кыш мезгилинде. Эми бул жыл сайын эле болуп аткан көрүнүш да. Анан кийин суу, конечно, аз болгондо, чыгарып аткан генерация аз болгон убакта бул мындай сезилерлик эле деңгээлде болот. Ошон үчүн быйылкы жылкы кабыл алып аткан чечим бир жагынан туура электр энергиянын жетпегенине биз даяр болушубуз керек. Быйыл Токтогул КЭСине чогулган суунун көлөмү 11 миллиард 400 миллион кубтан бир аз ашаары маалымдалган. 2022 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч туура 2 миллиард кубка көп болчу. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, энергия быйыл дефицит болоорун маалымдаган. Ошондой эле 2023 жылдан 2026 жылдын соңуна чейин жалпысынан 4 гигаватт 700 мегаваттан ашуун кубаттуулуктагы 48 ГЭС жана 5 гигаватт 700 мегаватт кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулаарын жазган болчу. Биз сырттагы көмүр электр энергияны сатып алгандан көрө ошол эле акчаны өзүбүздөн малы ГЭСтерди курууга жумшаганыбыз туура болот да. Себеби ал курулуп бүткөндөн кийин көп жылдар кызмат кылып бизге электр энергия менен камсыз кылат. Жалпы эле Кыргызстанда потенциал 142 миллиард деп атпайбы? А биз 15 миллиард алып атабыз. 10%-ine эле жетпей атабыз ошол мүмкүнчүлүктүн. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалансак болот. Ал үчүн жакшы шарт түзүлүш керек. Мына көндүн тийип турган мезгилин азыр көрүп атабыз, күз мезгили жыпчылуу болуп турат. Мунун жардамы менен биз жылуу сууду алсак болот, бекери электр энергияны алсак болот. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кыргызстандагы көмүрдүн баасын жогорулатпоо, ага көзөмөлдү күчөтүү керек деген табыштады. Ал эми 8 сентябрда өкмөт Кыргызстандагы көмүрлөрдү унаа менен тышка чыгарууга убактылуу тыюу салган болчу. Эми кара отунду 6 ай бою Кыргызстандын аймагынан автомобиль транспорту менен ташып чыгууга уруксат жок. Мындай чектөөнү Эркештам жана Торгарт автомобилдик өткөрүү пункттарына жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок экени белгиленди. Кышында калктын жана бюджеттик уюмдардын көмүрү жетишсиз болсо, же анын баасы жогорулап кетсе, тийиштүү жетекчилерге жеке жоопкерчилик жүктөлөт. Ошондой эле кышында жалпысынан 1 миллиондон ашуун тонна көмүр жагыларын өлкө аймагында 550дөй база ачылар айтылууда. Биздикилер чыгарбаганга аракет кылса, бизге элге кенен жетет да көмүр. Анан жайды жайлата карерде скырша жакшы болсо, элге көмүр кенен болсо,
баа көтөрүлбөйт да. Быйыл буюрса жакшы деп атат, эми келгени кенен көмүр жакшы. Элди ушул убакта сунуш кылабыз да, алып алсын деп. Бизге чалгандардын баары эле эмне кара кечен жаап коюшат, эмнеге тартыш болуп атат. Жок, андай болбойт. Мына базаларда, мына кампаларда көмүр толтура. Абада бир дүрбөлөң болуп кетти. Казакстандыкын киргизет экен, Кыргызстандыкын киргизбей алат деп. Анда канча киши жумушсуз калмак да. Анан кийин жолду кысып, анан кийин жанагы КАМАЗдерди дагы көп жүктү алдыңар деп кысынбайчы. Бир 3 ай жол итак эле уже суук башталбады. КАМАЗдерди кой берип, КАМАЗдерди тыйып элечи. Бизге арзан келет. А КАМАЗдердикин жанагы эмесин жүгүн азайтып коюп турулчу. Анан булардын баллонун актабайт же салергазын актабай калат. Андан көрө ушу жолду да карап берип койшуна мен аябай эметем да. Кара кече кенинде күнүнө 5000 тоннадан ашуун көмүр казылып, 200дөй автоунаа жүктөп аймактарга жеткирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу энергетика министрлиги кабарлайт. Кыргызстандагы 30га жакын көмүр кени Баткен, Жалал-Абад, Нарын жана Ош облустарынын аймактарында жайгашкан. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахматуулу, Регион, Бишкек. Жалал-Абад шаарынын жаш спортчулары Ташкентте өткөн дүйнөлүк чемпионатта ийгилик менен кайтышты. Үстүбүздөгү жылдын 7-10 сентябрь күндөрү Ташкент шаарында спорттун карате до түрү боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпионаты болуп өткөн. Ага Жалал-Абад шаарынын 8 спортчу барып ийгилик менен кайтышкан. Кече 12 сентябрда жаш спортчуларды, алардын ата-энелерин жана машыктыруучуларын Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев, шаардык кеңештин депутаты Уулкан Кожоева куттуктап ыраазычылыктарын билдиришти. Шаар мэри спорт өлкөнү дүйнөгө таанытуучу маанилүү тармак. Силер көп окуп, билим менен кошо спортту бирдей алып кетүү аркылуу мамлекеттин келечегин курууга салым кошосуңар деп белгиледи. Аталган чемпионатта 11-12 жаш курактагы кыздар арасында Камила Саидмаматова, Аймина Осмоналиева биринчи орунду. Ал эми 14-15 жаш курактагы кыздар арасында Жаркынай Эрнесова 3-чү орунду ээлеген. Өспүрүмдөр арасында Умар Талантбеков биринчи орунду ээлеп чемпион болсо, чоңдор арасында Нурдөөлөт Бакиров биринчи орунду. Ал эми Эрхан Жаныбеков жана Бекжан Калыков экинчи орунду. Нурмухаммед Турсунов 3-чү орунду багындырды. Белгилей кетсек, жалпысынан 31 мамлекеттен спортчулар катышкан чемпионатта медалдардын саны боюнча Кыргызстан 4-чү орунду ээледи. 2023 жылдын 7-10 сентябрь күндөрү Ташкент шаарында каратэ-до боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү. Мына ошол дүйнө чемпионатына Кыргызстандан команда барып катышып, анын ичинен биздин да 8 спортчубуз ийгиликке жетишип келди. Ал жерде жаш өзгөчөлүктөр боюнча жаш балдар, кадеттер, анан өспүрүмдөр, анан чоңдор арасында болуп бөлүндү. Жалпы Кыргызстандын командасы 31 мамлекеттин ичинен медалдык эсеп боюнча 4-чү орунга чыктык. Регион телеканалынын күндөмий маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарынан катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.